Ардактуу достор, биз эфирибизди улантып беребиз. Башынан бери эле биздин конокторубуз бүгүнкү аябай кызыктуу конокторубуз. Маегибиз улам кызыгына чыгып барат. Эми финалдык коногубузду дароо тааныштырып өтөлү. Эми чыгармачылыкка кенен сүйлөшпөсөк болбойт. Кесиптеш келиңиз, биздин коногубузду тааныштырып өтөбүз. Өзгөчө талант ээси. Убакыт өткөн сайын кээ бир ырчылар унутта калып калат эмеспи? Бир кезде аябай чыгып туруп, бирок бул ырчы мырза той десең той, сахнада десең сахнада аябай ушунчалык керемет ырдап, өзүнүн кереметырлары менен кыргыздын чыгармачылыгында дал ушул шоу бизнес дүйнөсүндө өзүнүн изин калтырды десек болот. Керемет үндүү агабыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Замир Арыкбаев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Манаңыз жакшы? Жакшы. Замир байке негизи шашмасызбы же тескерисинче? Мага шашмадай эле көрүнүп атасыз. Ооба, шашпа. Көрүнөсүз дайыма эле. Ошондой шашма жагыбыз бар. Бирок кийин азыр дагы мындай жаштын мындай улам өтүшү менен ошо шашмалык кичине кете баштады да. Мындай өзүңдү кичине жок дегенде контролдоонго жетишипчи кичине. Акыл токтоп дегенде. Амурда аябай шашма болчубуз. Өзүм деле билчүмүн, бирок айтып да калышат, аябай шашма элең депчи. Көзүң алдылаңдап, эми ушинтип ойноп, анан шашып бүтүп эле турчусуң деп. Ушу шашма мүнөздүн чыгармачылыкка тийгизген таасирлери кандай терс таасир болуп калбайбы? Негизи сиздин өзүңүздүн баамыңыз боюнча азыр Шашмалыктын ырды шашып тандап алып, бобонду шашып тандап алып, аларга деле бир эме болуп калат деген. жакшы жагы да бар, анан жаман жагы да бар да. Шашканда балким жаңылып калышы мүмкүнсүң. Мүмкүн кээде мындай эзиле бербей, чечкиндүү баягы кадамдарга барып коет да, шашмаларчы. Болду деп туруп мындай чечип тарс мындайчы. Хиттүү убагындар да калат. Ошондой шылып. Шашмалыктын пайдасы да бар, анан эмеси да бар да. Зыяны да бар. Менимче зыян жагы шашып чечим чыгарып, анан бир аз жаңылып калышы мүмкүн. Жакшылап баягы жети өлчөп бир кес деген кыргыз макалы бар го. Жети өлчөй албай калышы мүмкүнсүң да шашкандан. 6 жолу өлчөп туруп эле кесип алыш. Балким 3 жолу же 2 жолу же балким 1 жолу. Ооба. өлчөбөй туруп эле кесип алат. Балким өлчөбөй эле болду деп туруп. Замир байкем эми араң азыр кичине токтолуп баягы эме кылып атам дейт. Биз качан токтогонбуз анан кесиптеш. Ошону айтам. Замир байке, менче баягы шашман дегеним эми баягы Замир байкенин мүнөзү чыгармачылыкка дал эле келет окшойт. Себеп дегенде ар бир замандын талабына жараша ырлар чыгып, кыргыз сахнасында, кыргыз музыка дүйнөсүндө өзүнүн ордун өтө мындай маңыздуу басып келаткан инсан катары билебиз ошол себептен. Калганын билбейм го, бирок кудача кызды туура убагындырдыңыз. Кудача кыз. Негизи азыр деле ушундай көбүнчө кудача кызды эскерип калышабы азыр деле? Негизи кудача кызды жок той өтпөсө керек. Негизи ар бир ырчыны бир менен таанылып чыгып ошол калып калат экен да. Мисалы үчүн бир ырчы өнөр адамы ошо бир чыгармасы менен ошол айтылып калат экен дагы. Калгандары деле жакшы чыгарма болсо дагы ошо биринчи чыгарма ошол менен айтылат экен да. Ким кайсыл ырчы, мисалы кайсы өнөр адам кайсыл ыр менен чыкты эле, ошол кайсыл менен таанылды эле. Ошол айтылып калат экен да, анан калгандары баягы ошо замандын агымына жараша чыккан ырлар ошо ырдалып биринчи ырдан жакшы болсо дагы бирок биринчи ыр айтылып калат экен да, ошо кайсыл ыр менен чыккан болсоң, эл кайсыл ыр менен биринчи кабыл алган болсо. Канча жыл болду кудача кызга? Быйыл 2005 болчу чыкканы. Бир 20 жылга жакындап калыптыр да. Себеп дегенде мен эсимде да кесиптеш ушу телевизордон Замир байке комуз казактын аспабы. Ал Султан Садырай. Султан домбура, мен ортодон скрипачка кызыбыз бар эле. Сиз ортодон жакта бийлеп, ошол азыркыдай эсимде да. Телевизордо көрүп атып, эски телевизор да бар. Ооба. Кудача кыз деп аябай бийлеп ошол кезде. Демек бул чыгармага дагы жакында 20 жыл болуп калыптыр. 20 жыл өмүрдү мындай жөн эле сүрбөйт да, бул ырлар жөн сүргөн жок да. Аябай бир жогорку деңгээл менен өмүр сүрдү да. Туура. Ошол себептен менимче кудача кыздан кийинки чыгармалар деле аябай көп, бирок сиздин оюңуз боюнча андан кийинки бир кайрадан тоого чыгарып турган чыгармалар кайсы болот да? Толкундап турган. Көп эле. Андан кийин Акмаржан. Жана Чоң эр кичинекей жана бала айтып кетпеди. Чоң эр кичинекей суранам кетпесеңиз дагы көп да. Кылыктанба. Кесиптештен сурай кетейинчи. Көп. Замир мырзанын кайсы ырысы көзгө чачат? Кудача кыз окшойт. Жок.
кудайча кыздан кийин жай ыр жаңы эле айттык го, унутуп калбадым. Суранам. Суранам. Аны мен айтайын айтканда. Ичим тыс-тыс, чиркин бул ырлар давай ырдалып калды го. Биз кыздар менен сүйлөшүп жүргөндө. Азыр эле сүйлөшөбүз, бирок ошол кезде аябай. Сон чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыкта жай эле мындай. Акыркы чыгармаңызга токтололу. Чыгармалар бүгүн алып келе албай калдым. Ал жаңы чыгарманын жетишпей калдык. Кичине сведёнка болот деле ошол. Бешалеке? Сведёнкасы мына бүтөйүн деп атат, бирок мейлем толук бүтсүн деп. Соңку эле кадамын калып. Анан кийин буга чейинки чыгарган ырлардан алып келдим. 50 жаш деген ырды алып келдим сиздерге. Анан соңку чыгар тоолор сага барамын деген ыр бар эле. 50 жаш. Демек сиз 50 жашка келип калдыңыз. Жок, мен бул ырдын мааниси мындай, мен улуу ошо 50ге чыккан байкелерди куттуктайбыз да. Сиз менен айтылып атпайбы? Барганда 90-80ге да аман болсун алтын башыңыз деп мындай. Бирөөгө арналып атпайбыз, кайрылуу. Тилек катары айтылып атпайбы? Ошондуктан бул биз 50ге чыга элекпиз. Ошо. Ооба. 50ге чыктым десеңде ишенбейт болчубуз. Сиз 86-чы, 87-чы жылкысызбы деп сурашат да негизи. Ошол эле суроону мен да узатайын. Ооба. Кыргызда жигиттин жашын сурабайт дейт. Анан мен макал чыгарып койгом. Меникине окшош эмеспи? Сага окшош да. Кыздын жашын сурабайт деп койчу эле го. Анан ырчынын да жашын сурабайт. Алып баруучулардын да жашын сурабайт негизи. Туура, өнөр адамдардын жашын сурабаш керек да негизи. Өнөр адамдын жашын сурабайт. Ошондой макал киргизип коюшубуз керек болуп калды. Менимче бир топ эле көрөрмандар көрүп, буга дагы бир күбө болду болуш керек. Сиз кандай карайсыз кесиптеш? Өнөр адамдын жашын сурабайт. Туура эле карайт окшойм. Ооба. Мындан кийин мен коноктордун жашын сураган токтотоюн. Өнөр адамдары дайым жаш бойдон болсун. Ооба. Мисалы, баягы ырдын сахна жаштыкты эме кылат да. талап кылат, мындай. Жакшы көрөт да, жакшыраак көрөт да. Жаш болуп анан нур чачырап, ушундай болуп турса, бийчилерди деле карасаңар, мисалы үчүн бир жаш кезинде бийлешип анан мындай возрастка жеткенде алар деле таштап кетет сахнанычы. Ошол сыяктуу да, ошо жаштыкты, эмгекти ошо талап кылат да сахна. Мына ушундай кезбеш. Демек бул нерсеге. Жанагы башында сураганын себеби эми ырдын жашын сурап койгонмун мен. Боло берет ал, Ырдын жашын боло боло берет. Ырчынын анан өнөрдүн жашын сурап болбойт. Сонун. Жаңы макал. Ооба. Сон. Кошумчалап койгон. 50 жаш агаларга арнап ырдады дедиңиз. Азыркы учурда мен байкашымча 50 жаш юбилейин берген тойлор аябай көбөйүп кетти. Ушул тойлорго ылайыктап ырдадыңыз окшойт. Ошондой болду. Баягы суроо жооп талап дегендейчи. Анан кийин 40 жашты белгилешпейт экен мисалы. 60 жашты деле көп деле эмете бербейт экен. Анан 70ти эме кылышат экен, 70ти, 80ти балки ушуну өткөрөт экен. Анан 50ге келгенде бул эл ыртону 50 жаш депчи баягы. 50 жаш жарым кылым, жарым кылым жашап коюптур, жашыбыздын жарым жашап коюптурбуз деп анан кийин баягы досторум менен өткөргөн ушундай эме күндөр болот экен да. Элдердин байкап атабыз ошо. Көп деле коноктор чакырышпайт экен, болгон ошо өзүнүн классташтары, группалаштары, достору менен гана өткөрүшөт экен да. Жакын саналаштар менен. Бир 50, 60, 70 киши кылып жанагы. Ошол суроо талаптын негизинде жаралып калгандыр да. Анан эми деп койгонбуз баягы. Жазып коюп, анан балким керек болуп калат дегендейчи. Балким эме болгондо убагы келгенде мындай эмеси баягы келип калса, эмеге туура келип калса ырдап коебуз деген. Анан кийин ошентип жазып койгонбуз, анан жакшы интернетке салып койсом аябай эме кылыптыр баягы. Элдерчи көрүүчүлөр жакшы эмес ойлорун айтып, анан жакшы бир эмеге көрүүлөргө ээ болуптур. Анан ошондон кайра ойлоп калдым, жакшы болгон турбайбы деп ойлоп калып анан ушуларды баягы азыр да жакшы кабыл алат да. Кээ бирлер ушундай жаралып калат баягы. Мындай эле көңүлсүз эле мындайраак мамиле жасап койсоң хит болот. Тескерисинче ошолор мындай кандайдыр бир жакшы чыгып калат да. Же болсо мындай болот, же болсо мындай шашып эле морекерди жөн эле жазып коеюнчу десең деле мындай капысынан жаралып калган ырлар
жакшы келет да. кудачагыз кандай жаралды эле? Ал кудачагыз деле мындай Капсынан же атай бул хит болот деп туруп Султанбай Көкөңгөр. Жүрөк аябай жаккан да бул. Андан кийин сөзү мындай шаарылардыкы да ушундай болот да, сөзү дагы мындай жазганда илхом тарс деп келет да. Бүт мындай куплет менен тарс чөт да. Жазып бир эле жеме менен чөт. Калем жазасың бүт ошо калат да. Ушундай болгондо кудачагыз элечи. Анан кийин мунун сөзүн жок болчу. Султан мага кичине мындай эме берген, багыт берген да. Бул ушундай кудача жөнүндө анан ушундай деген анан кийин припевин мага бир аз мындай эбет берген, мен сразу түшүндүм. Анан кийин бир аз ойлонуп жүрүп кичине мындай эметип ойлонуш керек да, бир аз чыгармачылыкта ушундай ошорекин чакырып, илхомду чакырып, ошого мындай эметип түшүн керек да. Болбосо келбейт. Багыш керек да, ошо көңүлүңдү буруп жүрбөсөң, ал сага көңүлүң бурбайт. Чыгармачылыкта ушундай да. Илхом да ошондой. Көңүл буруп, жазам деп, далалат кылып ойлонуп, изденип жүрсөң, анан келип калат да. Көңүл бурбасаң, алыста тура берет да. Чын эле келет деп жүрө берсең келбейт. Келет десең келбейт. Аны атайында кичине жок дегенде бир аз эметип ойлоп коюш керек да, жок дегендечи. Жазышым керек эле, жок дегенде. Же болсо момундай багытта ыр жазсам жакшы болмок. Момундай болгон болсо таң көр деп мындай өзүң божерин сураганда анан кийин берет да. Кичинекей жаш балдардын жыты, бейиштин жыты дейт го, чыкырасың го. Аябай сонун. Ооба. Болбосо чыгармачылыкта эле ошондой да, мындай туруп коет да. Сен мындай турсаң, ал да мындай туруп коет. Мен сага барбайм, сен өзүң кел дегендейчи. Мен керекмин же, сен керексиң дегендей. Мол Замир Арыкбаевдин жанрларын карап турган болсок, мисалы шаңдырлар дагы бар репертуарда. Негизгиси шаңдырлар. Басым жасайсыз, негизи. Жайырлар дагы сонун да. Жайыр болсо дагы маанисин карайм, маанisi жакшы болуш керек да магачы. Маанisi шаңды болуш керек. Жок, шаңды эмес, жакшы болуш керек. Мындай арман эмес да. Арманым болбош керек да мага. Мен ошондой тандайм да. Арманам кетпесеңиз ичим тыз деген. Жакшы го. Ал деле арман эмес. Байкасаңыз, ол арман эмес. Бул ошо жанагы эки адамдын эле баягы бири-бирин кыя албай аткандагы эле ошол жерден экөө жолугуп кыя албай аткандагы эле образ да. Ошон үчүн жагат да мага. Ал жердеги окуя канчалык өкүнүчтүү аянычтуу болбосун, Замир мырза позитив менен кабыл алат экен демек. Жок, өкүнүчтүү деле баягы кандай десем, ал жерде өкүнүчтүү окуя жок. Мисалы үчүн, сиз мисалы үчүн жигитиңиз менен жолуктуңуз. Эми кеч кирип тукташ керек да, барып үйүңөргө жатышыңар керек, Ошол жердеги эле сүйүү сезимдери. Ошол жердеги эле нерсе айтылып атат да. Кетиргим келбей атат депчи, кетпесеңиз деп элечи. Болду, жолуктук, ошол эки эмеден мындай жактырган сезимден эме кылгысы келбей атат да, дагы да мындай. Кетпей, жанда эле болсо дегендейчи. Арман жок бул жерде. Жайырлар арман жок болсо, демек сиздин жанрга ооба, ошондой. Төп келет экен да. Канчалык жакшы болсо дагы мындай оору, анан кийин маанилүү болсо дагы, арман болсо бирок, аябай арман болсо мен эметпейм, ырдагым келбейт. Ырдагым келбейт. Ошо жагы бар да. Сизге аябай жагып калсачы сөздөрү? Аябай жагып калса дагы карманам да, жок болду. Эмне себеп болуп экен ушунчалык карманышыңызга? Мындай өзүмдүн бу эмемде арман чакыргым келбейт да. Адам затына, адамдын көкүрөгүнө ошо мындай арман менен ыйлаткым келбейт, же болбосо мындай чакыргым келбейт да, ошол образды кийим келбейт мисалы өзүм. Эми өзүм дагы мындай Кудайдан суранам да, андайдан арылыш кылсын деп элечи. Бирок жанагы суранам кетпесеңиз ичим тыз. Ал жөн эле тызылып атат. Жакын адамын кетиргим келбейт да, жакшы го жакын адам. Ал жөн эле тызылып атат. Эртең кайра жолугат алар. Алар ажырашып кеткен жок мисалы, такыр мындай урушуп кеткен жок да ал жердечи. Бир күндүк эле коштошуп, бар эмукта. Бирок кыя албай атам дегенде. Макул эмуктачы, бирок кетпесең болмок экен. Ооба. Эртең жолугушканга чейин деген. Ары карасаң ичим тыз деген нерсе болот да. Соңку учурда концерттер аябай көп. Ооба. Жандуу концерттерге басым жасалганы менен жандырдаган ырчылар ушунчалык биздин мекенибизде көп экен. Ушундай концерттер көп болуп атат. Ар кандай театрлаштырылган мюзиклдар болуп атат. Жакшы өзгөрүүлөр. Мен да байкап атам. Операнын коштоосунда, Буякта мамлекеттин дагы салымы бар деп, салымы бар деп ойлойм. Анткени себеби
мен жакында эле болуп калдым, ошо филармонияга жаңы аппаратуралар келиптир. Жанагы эстрада симфонический оркестр түзүлүптүр. Аларга жакшы петличкалар, жакшы инструменттер, Заманга ылайык. барабан, бас гитара, ошонун баардыгын заманбап алышыптыр да. Анан кийин ошонун аркасынан жанагындай нерселер жаралып да, жандуу ансамбль, жандуу аткарган ырчылар, көп эле жандуу аткарган ырчылар. Ошолорду просто даярданыш керек да, бул жерде иштеш керек. Бул иштеп атат да, бактан көрүнүп атат. Туура көчүрүлүп биз дагы бир чыгармачылык инсан менен эфирде болуп калдык. Ошол айтып атты эле филармониянын солисттерине баардыгына мисалы бирден аккордеон, комуз черткенине комуз алып ушундай болуш керек болчу, ушуну канча жылдан бери бери айтып келишти, мисалы үчүн ырчылар. Ушундай түзүлүш керек болчу, болуш керек. Айтып бул нерсе эми максатына жетти. Эми максатына жеттиптир да, мынакей. Мен аябай кубанып атам. Мынакей өзүңүздөр да байкаганда башкача нукка бурду да. кадимки Фонограмма жоголо баштады. Баардыгын жандуу чыгып аткарып атышат. Ал үчүн кичине даярданып эме кылса көп эле ырчылар ырдашат. Шашып пушпаш керек да бул жерден. Мисалы үчүн мен бүгүн ырымды берсем, алар партитурада коет, жазышат. Даярданыш керек. Анан жок дегенде бир ай репетиция кылат, бир ыргат жок дегенде. Аны бышырып, ушундай болуш керек да. Аны бышырып өзүнүн эмесине жеткенден кийин, анан кайра экинчи ырды жасап, ушундай кылыш керек. Андан кийин биз мисалы үчүн баардык эле ошо каражатка келип такалып калып атпайбы? Мисалы үчүн жандуу бере турган ырчы деле анын күнүнө репетиция кылыш үчүн күн акчалар төлөш керек, жанагы отурган ансамбль. Күндө акча төлөш керек, чоң акчалар кетет. Ошон үчүн 1, 2, 3 жолу, 4 жолу өткөрүп тургандан кийин концертке чыкканда дагы өзү дагы мындай ишенбестик кичине сөзүн унутуп, же мындай ийинде жетпей калат да. Ошондон муну көпкө бышырып келип турган концертти бергенде аябай сөзүн карабай ырдасаң, мисалы жатталган ансамбль менен бышкан болсо, анда уже сен башка кыял менен ырдайсың да, уже образ менен кетет да, башка образ менен кетет. Анан эл менен иштегенге жакшы болот анан. Анан чийкирээк болгондо алакта карайсың, алаксыйсың, сөз кандай эле, анан кичине чийкирээк, баардыгы чийки болуп калат. Дегеним концерт жакын арада эмеспи? Негизи бергенге жараша ошондой беришим керек мен. Жеке концерт планда даярданып, ошо негизи аябай чоң эмгектер талап кылат. Баардык ырларды оркестрга түшүрүп, Ошондой кылыш керек. Баардыгын оркестрга түшүрүп. Демек, буюрса алдыңкы айлары. Кудай буюрса, аракет ниет кылып атабыз ошол жылдары. Ушул жылга ниет кылып атабыз. Бирок жылын билбейм, бирок ниет бар. Анан бир күнү өзү буйрук болгондо ал өзүнөн өзү эле бар. болуп кетет. Элестете тутам кезде ушу кудача кызды оркестрге салганда. Болот. Аябай жакшы болот. Анан кийин эле суранан ичим тыс-тысты оркестрге салып туруп, артта бир 2 адамды бийлетип туруп, андай сонун концерт болот. Азыр мына ушундай ырларга оончулардын ырларына, жөнөкөй эл арасында ырдалып жүргөн ырларга көңүл буруп оркестрге чыгып атпай, кандай кызыктуу болот, Мурда деген андай эмес болчу да. Мындай ырчылардын ырларын көп деле мындай арык окуп коёчу да. Мындай туруп турсун дегендейчи. Ушул ыры бияка жарабайт филармонияга. Же опера балетке жарабайт, бияка жарабайт деп койчу да. Азыр мынакей ырдалып атабы? Кандай сонун, жагымдуу болот. Жада калса Бактияр Токторов агабыздын буй-буйун дагы. Аны деген мурда деген мындан канча жыл мурун ал буй-буйду оркестрга түшүрүш уят болчу да. Кантип депчи, ошондо болобу депчи. Композиторлордун гана ырлары эме кылыш керек. Жаңырыш керек бул жерде. Мындай аябай салмактуулар болуш керек деп дейчү да. Азыр жок. Азыр элге караш керек да, элдин да табитине. Ошон үчүн концерттер толуп атат, барып атат элдер. Билишти уже, таап алды уже филармония, уже тапты. Өз жолун тапты. Сонун. Ушундай болуш керек негизи. Сонун. Азамат, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Жакын күндөрдө концертин күтүп калабыз, өз түрдө кесиптеш. Биздин студияга келип, жакында концерт деп элибизге кайрылып концертиңизди жарнамалап кетиңиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Азыр болсо сизди жибербейбиз. Сизди сахнабызга гана узатып, бизден жагымдуу бир чыгарма алып алабыз. Мына ошол боло турган концертке буюрса барбай калсам, ичим тыс-тыс деген бойдон барам го. Замир байке, дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Барбооңуз, дагы сонун чыгармаларды күтөбүз биз сизден. Анан жанагы жайыраак музыкалардан чыгарып койгуз. Көбүрөөк. Туура. Ушул жылы бир экинчи чыгарып ийсеңиз. Туура. Анткени жанрды дагы тандап уккан. Туура айтасыз. Туура.
угуучулар көп да, музыка сүйүүчүлөр. Ардактуу теле көрүүчүлөр, коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Замир Арыкбаев. Биз болсо коногубузга ыраазычылык билдирип, ийгиликтүү сааттар каалайбыз. Бирок Замир агабыздын азыр бир сонун музыкалык чыгармасын биз сахнабыздан тобубуз менен күбө болобуз. А биз болсо программабызда чейин кыскача улантабыз. Kut bolsun 50 yaşınızda.